Кыргыз-Өзбек чегарасы 1388 чакырымга созулат. Алардын 1170 чакырымы такталган. 2017 жылдын сентябрында Кыргыз-Өзбек чегарасынын 85% боюнча макулдашуу келишимине кол коюлган. Ушу тапта макулдашылбаган 10 чегара тилкеси бар. 20 жылдан бери маселени чечкен жокпуз. Мунун себептери көп. Ошонун негизги себептери коңшу мамлекеттер өзүнүн бир юридикалык документтерин көтөрөт. Биз болсо өзүбүздүкүн. Алар бир картаны көтөрүп алат, биз болсо бир картаны көтөрүп алат. Адистердин айтымында эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чегаранын тоолуу аймактары такталып, юридикалык жактан катталып бүткөн. Тек гана калктуу конуштардагы чегара бөлүктөрү толук такталбай келет. Сөз эки мамлекеттик ортосундагы мамлекеттик комиссия, өкмөттөр аралык мамлекеттик комиссия тыгыз жумуш алып барыш керек. Азыр көп болуп атат. Ушул жакта Ташиф Камчыбек Кыдыршевич комиссиянын төрагасы катары жумуштарды жүргүзүп атат. Бул жерде Өзбекстан менен аз эле участок калган, бирок оор участоктор калган. Мен ойлойм, мына 3 айдын ичинде буюрса бул Өзбекстан боюнча чечилет. Жакында эле президент Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында өлкө лидерлери ортодогу чечилбей келген чегара маселесин тактап, аягына чыгарууга макулдашышкан. Өзбек лидери 3 ай аралыгында ишти аягына чыгаруу демилгесин көтөргөн болчу. 15%дын 7% Оз эки сүйлөшүүлөр болгон, эки тараптын тең, бирок делимитация, демаркация жок. Буюрса бул нерсеге чек кое турган убакыттар келип калды. А КППлар, контрольно-пропускной пункттар, 15 КПП болсо анын 100 гана иштейт эле. Азыр 8 иштеп атат. 8. Ошону дагы аягына чейин ачышыбыз керек болду. Мамлекеттик сапар алкагында жетишилген макулдашууларды иш жүзүнө ашырып, мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү башталды. 22 мартта Ташкент шаарына барган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган өкмөттүк делегация коңшу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов баштаган курам менен кеңешмелерди өткөрүүдө. Амантур Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.